Sen kosmosta olup kaldың, жана сен ал жакта ушундай таң калыштуу абалда жашадың. Шейх Музаффар, ал жактагы тартылуу күчү жок абалда болгон алгачкы түндөрүң жөнүндө мага айтып берчи. Ал кандай болду? Ал жакта баары башкача болгону эсимде. Гравитация жок, жана сен ар убак учуп жүрөсүң. Космосто бууланып аткан сыяктуу. Сен качан тамак жегенде, тамак айланаңда учуп жүрөт. Анан аларды кармап жешиң керек. Андан кийин ал тамак ылдый кеткенче бир жума ичиңде болот. Ал жакта күн жана түн кандай өтүп жатты? Жердегидей элеби же башкачабы? Өзүңүз билгендей, эл аралык космос станциясы космосто бат айланат. Саатына 27 000 километр. 45 мүнөт сайын чыгып, кайра кирип турат. Биз кайдан учкан болсоң, ошол жак аркылуу багыт алып намаз окуйбуз. Мен Казакстандын убактысы менен окуп жүрдүм. Багымдат, Бешим, Асыр, Шам, Куптан намаздарын Казакстандын убактысы менен окудум. Биз космосто кантип таарат алабыз? Ал жакта суу аз болгондуктан таямум кылабыз. Тамга колубузду тийгизип, бетибизге сүртөбүз. Дагы бир жолу тийгизип, колубузга сүртөбүз. Биздин кыбыла кайда? Бизге жерди кароо жетиштүү. Бирок космосто бир орунда тура албай учуп турасың. Бутуңду түз койсоң, ал абалда көпкө тура албайсың. Андай абалда акырындап өйдө уча баштайсың. Мына ошондой окуп жүрдүк. Келечекте мусулмандар космоско барып калышса, аларда ал жакта намазды кандай окуу боюнча жалпы түшүнүгү болот деген ишеничтемин. Ушул биз турган космоско тиешелүү нерселер чогулган жер Шейх Музаффар космоско баргандан кийин негизделген. Ал космосто болгон алгачкы малайзиялык мусулман болуп саналат. Мен космосто болгон 9-чу мусулманмын. Бардыгы 2003 жылдан башталды. Мурунку премьер-министр Махатхир алгачкы малайзиялык жаран космоско учсун деп биринчи малайзиялык космоско барышын каалаган. Ал дүйнө жүзү Малайзиядагы көп нерсеге жетишерин көрүүсүн каалаган. 12 000 талапкерлерден баштаганбыз. Критерийлерде жашы 31ден ылдый болбосу керек эле. Космонавт болуу үчүн даярдык көргөн, жогорку билимдүү болушу керек эле. 12 000дин ичинен 4 жылдан кийин 10 адам гана калды. Андан кийин ар бирөөбүз менен жеке баарлашуу өткөрүлдү. Андан соң төртөөбүздү Орусияга кошумча машыктырууга жөнөтүштү. Орусияда да бир ай бою 2 адамга космоско учууга уруксат бергенге чейин машыкты. Андан кийин Кудайга шүгүр, мени 2007 жылы 10 октябрда тандап алышканга чейин бир жыл ичи машыктык. Мен дагы да космоско кайтып баргым келет. Ал жакта дагы бир жолу болуу үчүн эмне керек болсо баарын жасамакмын. Жада калсам Марска алып бара турган билет болсо дагы барат элем. Жумушумду, үй бүлөмдү калтырып, жөн гана ошол жакка кайтууга даярмын. Анткени космоста сен өзүңдү толук, бүтүн жана максатыңа жеткендей сезесиң. Жерге эмне максат менен жаралганыңды түшүнөсүң. Бул изилдөөнүн эң кызыгы планетанын өзүнүн гравитация күчү бар экенинде. Ошондой эле ар бир планета арасында дагы бар. Ошол үчүн ар бир планета өз огунда айланганын көрөсүң. Элимпос Бот айткандай, эки планетанын тартылуу күчү алардын бири-биринен жайгашкан аралыгына жана диаметрине жараша болот. Ооба, бул теория белгилүү жана илимде далилденген. Гравитация телонун диаметринин чоңоюусу менен пайда болгон күч. Тело бири-биринен алыстаган сайын кичирейип кетет. Башкача айтканда, бири-бирине тартылып турган планеталардын пропорциясына жана ортосундагы аралыктын пропорциясына барабар. Биз жер бетинде гравитация күчүнүн негизинде туруктуу жүргөнүбүз дагы так ошондой процесс жүрөт. Планеталар күндүн жана жылдыздын айланасында айланат. Алар галактиканын борборунда так ушул күчтүн негизинде айланат. Биз азыр жер бетинде Аллахтын тартылуу күчүн берген ырайымын билбей эле жашап жатабыз. Сен космоско барып, биз өмүр кечирген жердеги тартылуу күчүн билип келдиң. Эми айтсаң, Аллахтын ырайымын ыйыктыгын кантип аңдап билдиң? Космостогу 3-чү күнү менин булчуңдарымдын көлөмү кичирейгени, сөөгүм морт болгонун жана жүрөгүм менен бөйрөгүмдүн өзгөрүүсүн билдим. Бетиме кан көп бөлүнгөндүктөн кыпкызыл болуп чыкты. Тартылуу күчү болбогондуктан орустар бизди аябай мыкты даярдаганына карабастан, космосто менде өтө көп өзгөрүүлөр болду. Ошол үчүн гравитация абдан маанилүү. Аллах Таала жерди тартылуу күчү менен жараткандыгынын бир себеби бар. Жөнөкөй сөз менен айтканда, жер бетинде жашоо жүрүшү үчүн керек. Жерге кайтып конгонубузда менин өтө көлөмдүү денем бар экенин сездим. Жада калсам манжаларымды кыймылдата алган жокмун. Ары бери теңселип жаттым. Эки киши мени колтуктап басканга жардам берди. Шык менен жерди айырмалай албай калгам.
Баса албай, буттарым асмандабы, же жердеби билбей калгам. Космосто баары башкача болчу, баары өзгөрдү. Адам алсыз болуп калат. Биз нормалдуу басканга чейин бир апта изоляцияда болушубуз керек эле. Жашоосу бар жалгыз планета бизбиз. Жөн гана жашоо эмес, маңызы бар жашоо. Өмүр кечирүүгө ыңгайлуу болуш үчүн жерди сактоого аракет кылыңыздар. Жана албетте, жаштар илимге басым жасашы керек. Ооба, менимче бул дүйнөгө аяр мамиле жасашыбыз керек. Себеби тигил же бул себептен улам. Бул дүйнөнү талкалап алсак, кайсы жакта жашайбыз? Аллах жерди ким карар кылды дейт. Карар бул биз туруктуу жашаган жер. Караңызчы, Аллах кандай ыйык жана кудуреттүү. Бул ааламга тартип орноткон. Мында баары гармонияда жүрүп турат. Ал асман менен жердегинин баарын башкарып турат. Бул чоң ааламды башкаргандан кийин сенин ишиңди жөн эле жөнгө салат. Эй байкуш, Аллах улуу жана кудуреттүү, сенин ишиңди башкара алат. Кимдир бирөө адилетсиздик кылса, сенин акыңды алып берет. Эй күнөөкөр, сенин аракетиңди туура жолго салып коет. Жаратуучу Аллах тууралуу Куранда баарын Аллах башкарат деп айтылгандай, жакшы пикирде болуңуздар.